Кечээ 9 октябрда социалдык тармактарда зомбулукка туш болгон кыздын видеосу тарады. Маалыматка караганда окуя 5 октябрда болгон. Манаш шаарындагы батирлердин биринде аны көп убакыттан бери коркутуп келген жаран адаттагыдай сабап салган. Ал жигит мага 7 ай мурун үйлөнүү максатында мамиле кылып жүргөнүн билдирген. Бирок мен анын сунушуна макул эмес экенимди айткам. Жаз мезгилинен бери мени коркутуп, жашаган жеримди таап, эшикти бузуп, үйдүн ичинен көчөдөн кармап уруп келет. Ушундай эле адаты менен 5 октябрь күнү келип, ар бир батирдин эшигин тыкылдатып ызы чуу салган. Манаш шаарынын мал базарына алып барып зордуктоого аракет кылып, мени уруп, унадан түшкөндө өлтүрөм деп сүзүп сала жаздаганда, жанындагы адамдар аны кармап, мени ооруканага алып кетишкен. Бир нече жолу милицияга кайрылгам. Азыркыга чейин мен сени өлтүрөм деп коркутуп келет деп жазды кыз. Жалал Абад облустук милициясы маалымат берип, бул окуя Сузак РИИБке катталганын, тергөөгө чейинки териштирүү иштери башталганын билдирди.